Бекзада Жолбарс. Первое, кто на ум приходит из идеальных пар дегенде сразу Бекзада менен Эрмек келет да. Кошунан тандабайт сериалында 3 сезон аял күйөө ойношкон. Жолдошу менен тартылдым. Интимный сценаны. Сен өзүң кызганчаксыңбы? Негизи мен вообще кызганчак эмес. Эң кымбат контрактың канча болду? 10 төлөйм дешкен. Конкуренция сезилеби? Сезилбейт, потому что я лучшая деле. Желмагыз. Катки. Сенин үй бүлөң сени колдочу беле? Первый класста окуп жүрөм в музыкальной школе, но мои родители не знают. Эрмек кандай ата? Мы же долго не могли забеременеть с ребенком. Өзүмдү өлө мындай никчемный сезгем да. Төрөй албайм депчи. Ошондой учурлар болду беле, когда вот тебе хотелось все бросить, развестись, уйти, развернуться? Жүрөгүм прям мындай кесилгендей эле болгон да. Дертимди айтуудан катылган сабар бар экен, айтчы. Салам достор, силер менен Айтчы подкастыбыз. Мен Айжан Аденова. Силер сурагандай эле бүгүн кыргызча маягөздү курабыз. Бүгүн менин коногум Бекзада Жолборсова. Как-то өлө эме? Официально болуп кетти. Бекзада Жолбарс. Канча болду? Бекзада кандайсың? Жакшы, сонун. Өзүң кандайсың? Жакшы, келгениңе чоң рахмат. Особенно учитывая, что азыр жаңы жылдын тими эле кипиши башталды. 2 саат бизге бөлгөнүңө аябай ыраазымын сага. Ошо сен биринчи Сен да куттуктайм. чоң рахмат. Аябай мага жагып атат, мен көрөм. Ой, Биринчи выпусктан бери көрүп, аябай что-то жагат. комментарийлерим жок деп баштайм. Ютубтан не зарегистрирован. Мен жанагы пользователь бар, который хит жазган. 960 бирдеме WX. Кыргызча сүйлөбөйсүңөрбү деген мен. Ошо мына силер сурагандай эле. Мына кыргызча бүгүн аракет кылам чын эле. Анткени биздин подкастыбыздын аты Айтчы, сырларыңды, мындай көз караштарыңды бүгүн айтып бересиңби бизге? Албетте. Ошон үчүн келдим да. Биз экөөбүз аябай мындай тамаша экөөбүз. Ооба. Постоянно эле тамашалайбыз го бири-бирибизди. О, мына күйөөмдүн жубайы келди деп. Жубай эмес, катке деп эле айтып. Мен мындай кичине подготовить хотела зрителей. Биринчи мындай аялы, анан жубай, азыр эле уже открыто эле катке кандайсың? Өзүңүздөр билгендей эле Айжан Аденова менин жолдошум менен сериалда, Кошунан тандабайт сериалында 3 сезон. 3 жыл. 3 жыл аял күйөө ойношкон деп. Экимиң Мени стресс кылып деп. Ошондо ошол кезде аябай стресс болдуң белең, Жок, эми мындай аябай деле стресс эмес, бирок кызганыч болгон да, айтып атпаймынбы мен бардык интервьюларда айтып атам, акыры сага келип өзүң айтпай алдың го. Так бетке айтам деп. Бетке деп. Бирок эми это же комплимент, да? Жок, мен например, мен өзүм уга элекмин, ошон үчүн ошо комплиментти сенден укайын деп. Чында вот ошол баягы экранда жубайы болуп, анан жолдошу болуп ойногонуңардан айтор меники аябай мындай кандай десем, кызганыч болуп, ичимде аялдык кызганыч болду деп ойлойм. Анан Эрмекке дагы месин жеп андай фильмдерге болу тартылба, сериалдарга тартылба деп ультиматумдарды коюп. Азыр эмелер күйөрмандар тура, күйөрмандар менден сурап атканда, Кошунан тандабайт 4-чү сезону болобу? Мен айтам, Бекзада үчүн болбойт. Жок, эгер болсо, азыр болсо, с удовольствием мен колдойм. Анткени ошол учурда мен ойлоп атам да, негедир же болбосо мен өзүм женский энергия минуста болгондобу, же болбосо мен өзүм дагы мындай стресс болуп жүргөн учурда белем чыгып, ошол учурда айтор мага ушундай Эрмектин кылыктары бул эми иш да, негизичи иши мага аябай мындай ушундай сезилген да. Мындай кызганыч болупчу, анан кийин эмнеге ал жакта ушундай, эми ал жакта сүйүү сценалар да бар эмес беле, анын үстүнө ал жанагы сценаны аны эле жөнөтүшөт да магачы. Оймеденчи, Инстаграмданчы. Анан кийин ана деп мага жөнөтүшөт. Менин жанагы
болот го не сыпь мне соль на рану дегенчи, ошондой болуп өзүм мынтип отурсам еще тигилер жөнөтөт, аны көрүп алып аябай кызыктай болуп ушинтип ошол учурда мен ошо стрессте болуп жүргөн окшойм да. Анан азыр өзүм баягы самореализация болуп иштеп андайга деле азыр ойда жок, убакыт да жок. Ошол себептен азыр албетте колдойм. Антпесе бул эмне туура эмес көрүнүшпү деп ойлойм да негизичи. Мен жолдошума ишенем, мен Эрмекке ишенем, мен сени тааныйм. Ошондо деле таанычым. Бирок ошондо негедир сүйлөшпөй эле ошо 3 сезон учурунда бир да сүйлөшкөн жокпуз. Менчи мен мисалы ошо Эрмекти күнөөлөйм да. Эй, сен мындай эркек катары бизди мындай тааныштырып, мындай тамашалап, катке, мына экинчи каткем ахахаха деп эле азыр мына мисалы баягыдай биз эмеге баргандачы, мейкингге барганда эки жубайыма тең мамиле көрсөткөндө көрүп алганда ой вообще боорум эзилип, мен деле жолдошум айтып атпайбы, кимге келатат күбөң деп. Кайсы күбөм десем, Эрмек? Ай, уже биз деле макул болгонбуз. Эми азыр уже бул тамаша болуп калбадыбы? Бирок ошол убакта каяктан тамаша эмес болчу экен да. А негизи силер ошо кыз бала кезде сүйлөшкөндө сен өзүң кызганчаксыңбы? Негизи мен вообще кызганчак эмесмин деп ойлочумун өзүмдөчү. Болбосо, көрсө кызганчак эле экенмин, аябай эле кызганчак экенмин. Смотря кимди кызганасың да. Азыр кызың бар. Кызыңды кызганасың? Кызымды кимге? Билбейм. Жок, кызымды кызганбайм. Мындай болот го, менин балам эч кимге бербейм, мындай. Башында болду. Башында, Башында жаңы төрөлгөндө эч кимге бергим келбей, кайненеме деле бергим келбей, атам, апам менен биз чогуу жашайбыз да, ошонсо деле мындай карап, мындай эметип ала калса дагы жок да. Азыр наоборот алып турасың. Мен азыр 5 мүнөт. Да, 5 мүнөт деп жарасат жоксуң. Ошондой болуп калат учурлар. Бирок сон эми бул деген эме да, көп эле аял кишилерде болот болуш керек, анткени биз негизи өзүбүз деле көпкө күттүк го. Билесиң го кызыбызды, ошо күткөндөн кийин азыр ар бир мүнөт менен рахаттанып, кыздын кылыктарын көрүп, канекейдин бүт баскан турганынан бери көрүп, анан мындай сонун экен. Менден дагы бар, Эрмектен да бар да. Кудайым ушунча сонун кылып бизге берген, вот это природа, да, что X, Y хромосомалары мындай скрещиваться этип, мындай Эрмектин дагы кылыктары бар, меники дагы бар, атам, кайнатам, апам, менин мамам дагы мындай бар да. Она, короче, никого не обидела, бирок ар биринин бирден бар да. Характери болуп кетет, же взгляд болуп кетет, ушундай да, карап. Сен айткансың, аябай эме, мындай характери непростой экен, Да. Ал жактан Эрмек айтып берет да. Кызым, мени тартсаң жайдар болмосуң, ушул жактан мамаң тарткансың го депчи. Эмнеге ошол билбейм. Жакшы болсоң менин кызымсың, жаман болсоң мамаң кызымсың дегенби? Мен кайны мындай айтат да, менин балам андай болгон эмес, интересно, кимди тартыптыр деп ошондой башталайт да. Эми кимди тартыптыр, биз деле тартат да. Силер чогуу тургансыңар, силер да? Ооба, биз да чогуу турганбыз. Где-то 6,5 жыл чогуу туруп. Стаж. Машина, новый телефон, съемки и путешествия. В этом году все должно быть как в сказке. Ну, конечно, размахнулась. Где ты все это возьмешь? Губу закатай, деточка. А реальность суровая. Вау, не думала, что увижу тебя в таком классном корсете. Где ты взяла его? Где взяла, там уже нет. Так, девочки, давайте не отвлекаться. У нас тут серьезное дело. Я предлагаю попытать удачу в лотерее от Мой О. Серьезно? Лотерея? Не хочу даже деньги тратить на билеты. Так тратить ничего не надо. Ты разве не знала, что их главный приз целых 10 миллионов сом? Сколько? Ну, допустим. Ну что особенного такого в этой лотерее? Все просто. Пользуйся приложением Мой О, плати по QR-коду, пополняй баланс от 500 сомов и переводи деньги. И все. Твои желания станут реальностью намного быстрее.
Еще хочу свой частный самолет, дом мечты, побольше путешествий, Оскар, ну и, конечно, много денег. Все-таки мне кажется, что слишком много желаний. Если мечтать, то по-крупному. А я буду просто активнее пользоваться приложением Мой О. Сен негизи мындай блогер катары ачык көрсөтөсүң да жашооңду. Будь то ошо келиндик кызматты көрсөтөсүң, кайын журтуң менен мамилеңди көрсөтөсүң, ишиңди көрсөтөсүң, жолдошуңду, кызыңды азыр көрсөтөсүң. Мен болсо мындай кээде көрсөтүп коем да, мен мындай чала блогерлерим. Анан ТикТоктон негизи дагы эле суроолор келишет да. Бул эмне, бул актриса эмне үйлөнгөнбү, жолдошу барбы, апе жолдошу бар эмес, баласы да бар, баласы 6-га чыгыптыр. Анан мындай комментарийди мындай кээде эме кызыктуу болуп калат да. Карасаң, ушунчалык эметишеби депчи. Неужели настолько вот интересна жизнь других? Албетте. Баарына кызыктуу. Азыр дагы көп айымдар мага жазышат да, Бекзада блогер болгум келет, бирок эмне кылышым керек депчи. Мен айтам да, болгон үйүңөрдү. Вот бир күндүк жашап өттүңөр го, ошол күнүңөр уже силердин жашооңор, ошол силердин контентиңер. Силерге ошол күндө эле айтып берсеңер, уже силерге контент даяр дейм да. Анткени даже вот кошуналардын, мисалы бизде жер тамдайбыз да, кошуналардын бир жакта музыкасы чыгып калса деле бизге уже интересно же, эмне болуп кетти тиякта деп мынтип карай каласың го кошунанчы, ошондой эле да. Всем интересно. Башында сен ошо жанагы айтып берет да, менде подписчиктер деле жок, ким эмне дейт. Даже ошол силердин жакындарыңар, ошол сенин досуң болобу, аяшың болобу, жеңең, тайкең, апаң, ата-энең болсо деле, ошолор деле карап, бул жакшы жүргөн турбай, бул бүгүн мындай тамак жасап атыр, бүгүн буга барган турбайбы деп уже интерес болот да. Анан мен кээде аябай замудрённый контент киргизсем, аны наоборот көрүшпөйт. Баарына жагат, мен үй жыйнап аткан, тамак жасап аткан, ушундай мындай келиндик кызматта жүргөн, ушундай да контент жагат да. Анткени бул лайф. Мен баягыда эмеге барып келгем, бир мындай ашкана, бир деме иши кылып бир программада, тамакты жасап атсам, мындай бир кызыктай карап атышат да. Жасаган билеби дегенде. Жасаган билеби ошондой сыяктуу да. Сөзсүз билем, эмнеге ушунчалык таң каласыңар деп. Просто силер көрсөтпөйсүңөр да, ошентип. Мен болсо ошону көрсөтөйүн десемчи, мындай баары эле тамак жасашат да, баары эле тамак жешет да деп эле, эмнени көрсөтөм деп эле ошентип эметип берем да. Жок, афиянт киргизбейм. Мен ошо сени көп байкайм да, сен эми көбүнчө баягы съемкаларда же болбосо мындай киносферада сенин дагы башка жактагы профессияң бар десем болот да. Ошол себептен да сен мындай блогко көп басым жасабайсың да. Болбосо менде мисалы госслужбага кеткенден кийин азыр блог менин бул профессиям эле болуп калды десем болот. Анткени мен ушуга стабильно иштеп жатам. Ошол себептен мен ушул жактан полностью энергиямды берип ошол жакка иштейм да. Ошол себептен сен просто приоритетиң башкачараак болуш керек да. Эгер сен жок, мен ушу блогто дагы аябай стабильно алып баргым келет десең, сен деле буюрса киргизип баштайсың тамак жасаган деп. Бирок кызыктуу болот. Эч качан ойлобош керек кызыктуу болбойт деп. Мен жаңы төрөгөндө ошондо баламды көрсөтөйүн деп, жолдошумду көрсөтөм деп, мындай ар кандай мындай контентти жаратып, анан чыгарсам, буну алып койчу. Ой, биякта мен бар экенмин, ошону алып салчы. Жолдошум, анан баламды көрсөтпө, анан кайнемде, ой жок, мени көрсөтпөй эле койчу, ошентип башташты да. Анан макул. Анан өзүм деле ойлоп койдум, мындай жеке жашоомду өзүм эле алып турайынчы деп. Бирок сен айткандай аябай кызыктуу болот экен, сурашат экен. Ооба да, албетте. Негизи эле айтып берет го, жеке жашоону көрсөтсөң көбүнө мындай. Мен ошо бая баарын болгондой эле киргизген үчүн дагы мындай кандай десем, аудиториям искренний да, лояльный дагы, мага ишенет, бул да ушундай бизде жашайт экен, бул деле келиндик кызмат бар экен, бул деле үйдө ушундай эле жүрөт экен депчи. Постоянно эле моундай кычырап сага келбейм да. Үйдө баягыдай эле дүлкө менен майбаш болуп дегендейчи. Галошчо менин галошума
жаңы галош зимний. Жаңы зимний начос менен. Фиолетовый цвет. Потом тескен. Бирок мен именно трендовый өткен, анын кайнатам алып келип айтты да, кызым бул бутуң ушут, анан сага кичинекей размерин ушундай жаңы цветин алып келдик деп. Кара эмес. Жок, жакшы экен ошо мындай проявление заботы в мелочах дегенчи. Ооба, албетте ушул жактан атам дагы, апам да аябай жакшы адамдар десем болот. Анткени обычно кандай го, бизге мындай забота десе эле мындай ооруп калганда карап, же болбосо там акча берип, там жакшы крупный подарка берип деген сыяктуулардай сезилет. Бирок биздин үй бүлөдө атамда, апамда ушундай традициялар бар экен да. Булар кичинекей нерседен деле мындай заботасы бар да. Мисалы биз чарчап калсак, эс алабызсын, акырын мындай дабыштарын угузбай, акырын эле өздөрү чай ичип кетип эртемененчи. Же болбосо менин эле бутум үшүп калбасын деп жанагы эме стелькаларды алып келип, сатып алып келип, эмеге салып коет, галошторго, же болбосо бут кийимдерге, же болбосо ал стелькаларды алып тиги батарейка жайып коет, жылуу болсун деп. Ушундай нерселер бар да, кичинекей. Сүйлөнүп кеттим. Да, кичинекей нерселер бар. Анан ошолор менен мындай кандай десем, биздин бири-бирибизге катышыбыз аябай эме да, мындай сылык, сый, анан мындай сүйүү болуп калды да, ушундайчы. Мен баягыда еще өзүмдү словила на мысли, апамдар көлгө кетишти да, көлгө кеткенде негизи эле ушундай го, кеткенде эле кайжыртын келиндер жолуктары чечип дегендечи. Мен болсо кантип сагындым да апамдардычы. Анткени көнүп калыпмын. Ушунча жыл, 7 жыл жашап, анан кийин мен чалып атпайм, апа качан келесиз десем, бияка да 2 күн калгансың. Аме, в смысле? Келбейсиңерби дейм го. Үйүңөр барбы я? Жокпу я? Келиңер барбы? Уят коеюн. Кечке жүрүп бересиңер деп. Келгиле. Ошентип чалсам күлүп атышкан. Ошо бул дагы болсо менин пешинеме жазылыптыр да. Значит, так суждено было, значит, Кудай Таалам ушундай үй бүлө мага берген да. Эрмек негизи жалгыз эркек, Жалгыз эркек. 2 эжеси бар, 2 уул эжеси бар. Менин эжемдер. Алар дагы аябай жакшы колдоо көрсөтүшөт. Ушундай эле апамдар эле колдоо көрсөтүшөт. Ушундай кандай десем, мындай кийлигишип деген жок да. Өздөрү негизи эле ошол личный границаны аябай жакшы соблюдать этишет да. Мындай мен мисалы ошол мен алып келген бир нерсе болсо, буюм болсо дагы аны ошол жерде коюп коюшат, тиишпейт да. Же болбосо мындай мен мисалы бир нерсе менен колдонуп атсам, аны дагы тиишпейт. Бир нерсе жеп туруп тиштеп коюп койсом деле аны дагы жебейт, мындай эме ушундай да, настолько. Мен на самом деле мындай даже когда биз үйгө дагы бизде эшиктер эме жыгач эшиктер, эски эшиктер да ошону деле мисалы мындай комнатага кирбейт, мындай аябай эле муктаж болуп калганда там тыкылдатып, даже чалышпайт телефонго. Анткени машинада келатып кырсык болуп кетпесин, не можем помешать деп дагы ушундай да. Аябай личный граница. Жекпот алып алган турбайсызбы, жалгыз эркек, кичүү. Бирок ошо сен айткандай, сен жаңы келин болуп келгендечи, мындай азыр уже 7 жыл өттү, мындай баары бир сен бир мындай ниет менен келесиң, бир мындай фантазия менен келесиң. Мен жашоом мындай болот, тигиндей болот. До и после болду беле? Ожидание реальностьпы? Мен албетте мен деген бул деген проживаю же первый раз. Мен мисалы апа болгондагы, энелик болгондагы биринчи жолу экен да. Даже менин апам биринчи жолу эне болуптур да магачы. Она тоже проживает эту же жизнь первый раз да. Жаңы үй бүлөгө барып, ал жакта өзүнүн ошо традицияларын, ошол өзүнүн эрежелерин баарына көнүш аябай эле кыйын болот. Негизи эле кыйын. Анан албетте чогуу жашап атсаң, ал жакта эркиндик жок. Албетте все равно канчалык ата-энең сени колдоп, канчалык түшүнүктүү болсо деле мындай катынып турасың да, кой депчи, мындай уят болуп калат деп, же болбосо мындай кой жабык кийинип алайын депчи, чачты байлап алайын там и так далее. Ушундай моменттер болот. Кечинде кеч келбейм, конечно, стабильно мен келип эртерээк келем, чай берем атамдарга. Анткени бул менин келиндик кызматым десем болот да. Анан башында ошо кыйналыш эле болот негизи элечи.
Анткени все равно вот биз баягы көнгөн адатка салып эле өзүң билип ушинте бересиң го. Эми баягы качан кетсем кеттим, качан турсам турдум, кылсам кылам, кылбасам жок деген ушундай да. Бул жакта уже жоопкерчилик бар да. Бирок жакшы чети эме режим бар. Режим бар албетте. Негизи мен ошону эме байкап калдым да. Биз чогуу жашаганда бизде мындай режим болчу, мындай заранее пландашып, биз мисалы ошо дем алгыч күндөрдө жака барабыз деп мындай отчет берчүбүз да. Силер отчет берчүсүңөр, ооба, биз айтчубуз да, биз бул жака барабыз, бизде эме не теряйте дегенсипчи. Негизи мен жаңы келин болуп келгенде мамам жок болсо, апам кайненем Марат чалып койчу. Эмнеге чалам? Сурап койчу, жакшы эле. Кеч кел, эме саат уже 9 болду, апам каякта деп ошентип эметем да, дайыма сурайм да. Ой, билбейм, эми келет да ошентип. Алар ошо чогуу кайнежем бар, бирок кайнежем Канадада уже 20 жылдан бери жашайт да. Анан алар ошо чогуу эки чоң киши өздөрүнүн жашоосу бар дегендей. Алар деле көнүп калышты. Көнүп калышты. Мен жалгыз үйдө отуруп, тигинси качан келет жумуштан, бунусу качан келет жумуштан. Хачко сыяктуу өзүмдү сездим да. Анан ушунчалык тынч болчу да. Негизи мен эң улуусумун үй бүлөдө, бирок кичинекей сиңдим бар. 21 жаш эмебиз, айырмабыз. Анан иңим бар. Үйдө постоянно шумгам. Папам телевизорду айланайын, үнүн аябай мындай чоңойтот да. Биякта болсо иним музыка угат, биякта болсо игрушкалар менен сиңдим бирдеме чачат, бирдеме андай уже белышым бар го, ошо белышым болуп калды да. Анан тияка келгенде оглушающая тишина бар го, аж прям страшно да. Анан өзүм деле көнүп калдым. Өзүм үй бүлөмө келсем, акта уруш, талаш, бирдеме башым ооруйт, акырын кылачы деп эле. Анан уже балабыз төрөлгөндө ошондо кайра башталды да. Алар мындай эле мындай педантичный болчу да. Мен күйөөм негизи мындай коюлуш керек, муябак мындай туруш керек деп. Пульттун телевизор постоянно бир жерде болуш керек. Тиякта. Төрөгөндө жалияктар биякта, жалияктар тиякта. Менде деле андай. Ошол имеется в виду, как у всех, да? У всех как у людей. Айтат го жана что я делал? Я беру свои слова обратно, когда я говорила, что у меня нету времени, депчи, убактым жок деп. После появления ребенка теперь я понимаю. Жок, негизи тайм-менеджмент супер болуп атпайбы? Да. Баягы да мама Яна бар го, блогер айым. Ошондо 6 баласы бар го, ал да ошондой айтып атпайбы, биз 6-да турабыз дейт, эртең менен. Как же так? У нее 6 детей, 6 баласын албетте ошондон 6-да турабыз, кечки саат 8-9-да уктайбыз дейт да, режим бар дейтчи. Мен 6-да десе, 6-да биз жатабыз. Силерде негизи режимиңер жок, Жок, кайдан. Вот кичине режимге түшүш керек эле, бирок биз мындай келет эле кайра эле саат 1-2 түшүп кетебиз да. Эмнеден болот ошо? 11 наверное, кеч туруп аткандан көрө эртерээк турушубуз керек да. Эрте турсаң, анан эрте жатасың да. Негизи ушундай го. Билбейм, мен кантип режимге 11-лерде жатып калганбыз бир убактачы, 10:30, 11-лерде жатып калып эле, анан кайра эле. Бирок биздин неме да, Эрмек да кечинде у него же ночные съемки, анан кийин сценарий жазып келип, кеч келет, ал аны күтөсүң, анан кийин чогуу жаткыча эле ошол убакыт болуп калып атат да. Балким ошондон. Эрмек кандай ата? Ой. Негизи чакасы Эрмек Кудайга бериптир да. Баягы тиленгенде балалуу болсом, мен бала аман эсен жакшы төрөлгөндө мен супер заботливый ата болом депчи, мен өзүм карайм кызымды деп ошентиптир да Кудайгачы. Это как типа суранган нерсе. Анан кийин ошонусун азыр аткарат, аябай катуу аткарат. Ал негизи эле ушундай да, немис деп немис депчи. Бир нерсесин айтса, эгер мындай убада берсе, ошону аткарат да. Анан башында канекей жаңы төрөлгөндө, эми биз деле элестетсең 6 жылдан бери эч тынч сен деле жашачыкпыз делечи. Анткени адамдар эртең менен ишке кетет, баары тынч үйдө, вот это все тишина, вот это гробовая. Анан кийин
каныкей төрөлдү, вот это ыз учуу башталды, кечинде ыйламай, уктай албайсың, баягыдай болуп өзүң каалаганда телефонуңду кармай албайсың, иштей албайсың. Чукулай жок. Чукулаганга жок. Биз баягыда бир фильмди 10 жыл 10 күн көрдүк окшойт. Токтот. Отрывка бүйтүп не досмотрели көргөн да жокпуз да. Анан кийин бирок ошол учурда мен Эрмек аябай ыраазычылык айтат элем. Эрмек аябай мага чоң жардам берди болот. Анткени башында анысында кесарево болгондон кийин баса албай кыйналып жүрөсүң го. Мен өзүм мама да рахмат айтат элем, анткени тыңытып берди да апамчы. После родов кой бас пискеле деп буят эми тияктан кантип апаң кантип тыңытмайлы деп анан бирок Эрмек дагы жардам берип күн сайын келип анан көргөн күн сайын келчү. Күн сайын келчү. Болбосо ошол убакта эмес чыгып помнишь, ошону продвигать этип жүрбөдү эле, ошону иштеп жүрбөдү эле. Анан Ошо кошунабы? Кошуна, апамдар кошуна да жакын. Жок, ошо фильмди деп атасыңбы? Жок, мес деген өч деген. Өч. Анан ошондой болду. Анан Эрмек азыртадан эле карайт да. Карайт, көңүл бурат. Негизи сен албетте мындай конекону папасына калтырып өзүң иши менен кетсең болобу? Ооба, албетте. Имеется мындай болот го, папа помогает дегенсипчи. Жок. Өзү полностью карай алат. Полностью карай. Чичип койсо göтөнүн башын баарын жууп, тамак ашын берип, уктатып даже. Ничего себе. Бүт эле кылат. Немис турбу? Чындап эле. Бирок ошентип колдоо көрсөткөн дагы мага аябай мындай стимул, мотивация болду десем болот. Анткени мен дагы ошо блогду жакшы иштеп, ошол жака дагы көп басым жасап, энергиям ошол жака полностью внедрять этип, азыр эми буюрса жакшы үзүрүн көрүп атабыз десем болот. Негизи эле Эрмектин колдоосу чоң менин контентимде деле. Айтып берем го эми, я никогда не буду говорить, что я сама это все достигла, потому что Эрмектин өзүндө эле бир кандайдыр бир колдоосу болгон, как трамплин да, эми анткени ал деле мен жаңы блог баштап атканда он уже был медийной личностью. Билесиң да, өзүң деле актер болчу, тамашоодо ойноп жүрүшкөн. Анан ал мага мындай түрткү болду десем болот да, жана вайндарга тартылып, мени көтөрмөлөп, бас мун тартабыз деп атыпчы. Бирок азыр статистикаң андан да чоңураак болуп калат окшойт. Бирок ал азыр режиссерга кетти да, больше киносферага кеткен үчүн азыр көп блогка көп иштебей атат. Бирок мен айтам да, иште. Бирок кээде сонун вайндар кайра тартып башташты. Да, ал эме мындай илхом келгенде да, болот го, бир идея болгондо, ушуну тартыш керек экен деп туруп анан кийин тартат да. Менде деген стабильно да, биз бир жумада бир жолу чогулабыз, контент мейкер менен келип, СММщик менен келип, мобилограф. Келебиз дагы стабильно тартабыз, прям 20-15 роликов, анан кийин эмки келаткан жумага бирден киргизип турабыз да. Это вот помогает не выгорать да, өчүп калбаганга. Жакшы экен. Мен негизи жаш балдар, жаш кыздар ким болуп иштесем, хотя бы мындай на начальных этапах мына достор кыздар контент мейкер болуп иштеп мындай опыт, практика ошодон эле чыгат да. Бирок сен деле сонун блогер болмоксуң. Анткени сенде дагы эми блогерликте бул деле жана актерская же, актерские качества, вот это вот харизма, у тебя же все есть, бүт баары бар. Топ келишкен сопсонун кызсың, бирок блог менен алектенбейм. Эмнегедир менде эме бар, профиздержка. Из-за того, что мындай уже канча 12 жылдан бери киносферада болуп, мындай камераларга түшүп, мен телефонго эмем жок да. Мындай ни во что не ставлю телефон. Мындай. Отпечь, пожалуйста. Жок, силердин ишиңер өлө кыйын экен. Потому что мен мындай тартылганда абсолютно не выгораю. Даже мындай оор съемка болсо 18-20 саат мындай бар го мындай күндүк съемка болсо мен чарчабайм да. Анткени бул наоборот мага энергия берет. Мындай вайн тартсак же бир реклама ошо телефонго тартсам тим эле чумам чыгып кетет да, билбейм эмнеге. Ошондой меники да. Например, азыр биздин подкастыбыз телефонго тартсам, мен уже 5-10 жолу мындай тилиме бирдеме чыгып дагы бир кылып алайлычы деп ошентип айтмакмын да. Это вот менин профиздержкам. Может, это все в голове? Может, в голове, но мындай
балким мен мындай эркин өзүмдү сезем да азырчы. А телефонду кармаганда сразу бир колум уже иштебей калат. И ошонусу балким ошондой болуп калган. Мен психологко барган окшойт. Жок, тамаша. Жок, мен өзүмдү мындай блогер катары өзүмдү сезбейм. Мен актрисамын, алып баруучумун, бирок мындай алып баргандачы, мындай алып барганда да сонун алып барасың. Между прочим, мен салыштырганда Айданды азыр мактап кетейин. келчи. Аябай Ошондой сонун алып барат. Где надо щепотку юмора кошуп кетип дебейми? Сонун негизи эле болот го мындай айымдар, сулуу, мындай татынакай, бирок мындай сени баягы мындай алыстан көргөндө мындай статный, мындай бир айымдай көрөсүң да, мындай ушундай экен депчи анан. Серва деп эле айтып бер. Эми кыргызчасын билбей атпайбы? Желмогуз дейсиң болобу? Ошонун баары вырезка болот да. Желмогуз. Катки. Кликабельный контент. Да. Мындай тиишпей мага дегендей элечи. Бирок жашооңдо ты очень такая прикольная, мындай веселая, позитивдүү, мындай юморың менен. Юмор вообще вот у тебя идеяң да укмуш. Негизи бизге блогерлерге идея дагы прям эме керек да. Биз кээде идеяны таппай калабыз да. Эмеде Айжанда прям сразу да бир нерсени эметет да, мону давайте тарта калабыз, мынтип калабыз депчи. Между прочим, блогерлик шеринен эме баштабайм. Жок, рахмат. Мен сени эме сенден интервью алам деп өзүмдү мактап. Эми каткесинде мактабасың, анан кимди мактайсың? Кимде ошондой катке барганчы? Жолдошум менен тартылдым. Еще келип мен передачама ошо мактап жүрөт. Чындыкты айтыш керек. Ошо мизогиния жөнүндө сүйлөшкүм келип атат сени мененчи. Сенде негизи аябай жакын курбуларың барбы? Жакын курбуларым бар. Бирок алар популярный эмес. Ошо бир экөө. Бирөө эле даже. Ал киши менен мен чалышып, бир сүйлөшүп, же болбосо жолугушуп турбасам, мен мындай кандай десем, нервный тик боло баштайт дебеймби? Эме, бир жылда бир көрүшөсүңөрбү? Же мындай постоянно эле жолугуп турасыңар? Жолугуп турасыз. Ал мындай сенин грамотводуң, Грамота бар. Ал киши мен популярный боломбу, болбоймбу, чыгамбы, чыкпаймбы? Ал мындай авторитетиң барбы, жокпу? Карабайт да. Ал киши ошо мен бар болсом болду дагычы. Ушундай болот экен курбулар. А вот мындай блогерлик сферада баары бир мындай конкуренция сезилеби? Мага сезилбейт, потому что я лучшая деп эле. Мага эч ким жетпейт деп баштайсың. Жок, кой. Муну можем вырезать деп туруп киргизет. Антип айтпай коеюн. Желмогуз деди койсуң кайра. Желмогуз. Нет, на самом деле эме конкуренция бар болуш керек, бирок бул деген здоровая конкуренция. Здоровая конкуренция есть, она всегда была, мне кажется, это хорошо. Наоборот же, когда есть конкуренция, то и качественный контент тоже будет много. Негизи ушу айтып атпаймынбы? Бизде болсо блогерлик, чеберчилик азыр мындай өнүгүп келатат десем болот да. Башында болсо мындай тойский контент тартып койсок, анан реклама болгондо чыгып коюп, ушундай эле болчу да мындай. Мындай прямой реклама болчу да. Бону мостаканда алгыла, соң стакан, көп суу атат деп эле. Азыр болсо андай эмес да. Азыр уже блогерлер дагы мындай креативный подача кылып калышты. Мындай ошол реклама болбосо деле, мындай контент болсо деле ошону деле креативный кылып, вложение кылып. Негизи контентке, негизи эле Инстаграмга вложение кылып туруш керек. Мен айына бир топ эле акча вложение кылам. Анткени бул самоотдача да, блогучу. Анан көп эле ойлойт да, эми чё там телефонго тартып эле, сен азыр айтпайсың, телефонго тартып депчи. Не, ну ты не в этом. Жок, бизнестин баары эле ошентип ойлойт да. Эми эмне эмнеге мынча кымбат? Телефонго мындай бир-эки сөз айтып коесуңар да ошондой эле. Бул эмеде обесценивание. Да, обесценивание. Ошол сөздү мен аябай басым жасап өткүм келет. Негизи ошо обесценивать эткендерди жаман көрөм. Жаман көрөсүң. Жаман көрөбүз. Анткени ар бир вот даже вот бул жерде сүртүп кеттиби? Ошол айымдын деле
же болбосо ошол эркек кишинин ушул этот труд, он не должен обесцениваться никогда. И то же самое с блогом, да, эмнегедир блогерлердин ой там не сториске эле киргизип коет да деп, а ошол стористи ошол сториске ошончо охват, статистика көтөрүп, ошончо просмотр кылганга да канча жумуш бар артта. Мен мисалы азыркы ушул деңгээлге жеткиче 15 жыл иштепмин, 14 жыл блогточу. Анда мага эч ким платить эткен эмес. Эмнеге? И я вот не понимаю, почему-то очень много запросов на блогеров, да? Типа, вот, бир нерсе болгосо эле блогерлер кылбайсыңарбы, блогерлер митпейсиңерби депчи. Я понимаю, да, это как бы аудитория лояльная, она тебе доверяет, хочет, чтобы ты сказал свое мнение, да, что-то. Но когда это идет как типа сен кылышың керек, ты обязана деген, это неправильно. Никто никому ничего не должен. Вот, пожалуйста. Да, но просто это здесь, мне кажется, дело выбора, да, каждого, да, кто-то может высказать свое мнение, кто-то не может, да, но почему-то очень часто вот обесценивает труд блогера. Мне прям, даже кызарып кеттим окшойт, потому что мне прям иногда и очень часто сравнивают, да, допустим, казактын блогерлери мындай, анан тиги российский блогерлер мындай депчи, эмнеге биздин блогерлерди мындай не ценят почему-то, да, потому что, почему, ну, я понимаю, почему, потому что мы еще растем, мы еще работаем над контентом, но есть блогеры, которые работают, которые пашут 24 часа в сутки, каждый день выкладывают контент, делают качественно, да, и даже профессионально снимать начали уже. Вот классно же, профессиональная съемка, вот, допустим, бир эле съемкаң $500 минимум кетет. Это же тоже вложение в блог. То, что ты контент-мейкера нанимаешь, то, что ты мобилографа нанимаешь, то, что ты постоянно там даже образы снимаешь, ты меняешь эти образы, да, там покупаешь, ходишь визажистом и так далее. Это же тоже вложение блогу. Если я вот так начну считать, меньки толтура эле акча кетет, да, блогко вложениемчи. Но почему-то вот сториске тартып койсо эмне болмой эле, эмнеси кетип калмай эле дешет, да. А то, что мы там вот это работаем, аны көп. Но я очень рада тем, кто ценит этот труд, те, кто доверяет, потому что очень много рекламодателей, которые, допустим, мурун кайрылгандар, азырда кайра кайрыла беришет да, анткени билет, бунун аудиториясы жакшы, мунун рекламасы жакшы, ана жоопкерчиликтүү бар, относится к работе дегендиктен кайра кайрылгандары, это уже доказывает о том, что рекламодатель доволен. Товар? Да. Галочка. Галочкаң бар беле, кстати? Бар, Сатып алгам. Сатып алган. Да, буну мага мен дагы эрмектей болуп, жок, мага өстөрү бериш керек, признание болуш керек деп ушинтип аткам да. Бирок очень много, оказывается, бонусов. Ошол галочкада элечи, допустим, сенин комментарийиң биринчи көрүнөт, сенин лайктарың биринчи көрүнөт, сен бирөөгө подписка болсоң да биринчи көрүнөсүң, ошондойлор бар экен да. И все равно, даже когда ты согласись, мына комментарийди окуп жатканда галочка менен бирөө жазса, ким жазды деп карайсың го, ошондой эле экен да. Ошол себептен, если есть возможность где-то усилить свое значение, почему бы нет? Ну да. Да. Все средства хороши. Да, все средства хороши. Я, оказывается, вот теперь вот начинаю, да, вот это прожевывать в своей жизни, вот это внедрять. И то же самое, допустим, с таргетированной рекламой. Многие же говорят, типа, мен подписчиктерди чыныгы, да. Болбосо таргетированная реклама, это же такая же реклама, какой ты запускаешь, допустим, при покупке у блогеров, да, на странице, свою страницу, либо же, когда ты запускаешь просто рилсы. Это же тоже реклама же идет, по сути. И таргетированная реклама — это один из видов инструмента продвижения, оказывается, твоего блога. И надо ею пользоваться. И наоборот, не гордиться, что таргетированный рекламаны мен колдонбойм дебеш керекпин, да? Колдонуш керек экен. Ошо сен канча бир 2-3 жума мурун экинчи поток жеке брендиң курсту алып барып жүрсүң, Ооба. Жок, бул экинчи эмес, биринчи поток. Жеке курсуң. Кандай экен? Оффлайн. Сонун. Аябай сонун, анткени ал жактан бул курсту негизи эле биз өзүбүздүн опыттан, практикадан чыккан курс болду да. Ал жакта бүт прям чайнап туруп эле мынтип саласың да. Ошончолук сонун курс болду. Ал жакта мен өзүм да ошо контент продюсерим Махабат менен чогуу иштеп жатабыз. Аябай насыщенный курс болду. Мен башында
жаңы баштадык да, анан кийин ойлоп аттым эле кандай болуп кетет, кандай болот. Аябай көп да азыр ошо. Менин курсумду алгыла, подписчиктер көбөйөт. Негизи момундай коуч, анан бир популярдуу болгум келсе, мага кайрыл дегендер, мен мисалы мындай мен ишенбейм да. Бирок ошо мен ишенбегим үчүн возможно блогум популярдуу болбойт. Балким болбойт. Бирок негизи эле бул деген это же знание. А знания, они всегда ценные. Бизде курста деле мындай да бар да. Даже если ты знаешь там 90% из того, что я теперь тебе говорю в этом курсе, но если ты узнаешь что-то из 10%, это уже для тебя большой плюс. Да? Даже ты 3%, 2% узнаешь нового, для тебя это плюс, да? И многие просто ошонун үчүн да келишет да курстаргачы. Бирок сен айткандай туура, көп воздух продают деген. Просто бир маалда аябай көп кетти. Аябай көп болуп кетишти. Көп, анан мындай, когда с каждого утюга болгондо уже мындай жөн эле тажап кетесиң. Мен бул курста именно тажрыйба менен бөлүшөйүн дедим да. Анткени мен эгер кече жакында эле чыгып алып блогер болуп, анан кийин азыр мен курс сатам десем, анда туура эмес болуп калмак. Аны мен өзүм деле кылмак эмесмин. Бирок мен ушул канча жыл иштеп, канча деген проекттерге катышып, эми толтура болуптур да. Ошолордун баардыгын өтүп, как сказать, грабли да. Ошо граблерди басып, ошону баспасын деген уже даяр инструменттерди бергенге даяр болуп калганда, анан кийин айттым да. Биз даже рекламаны аябай прям жестко кылганда жокпуз да. Мы просто вот сторис, өзүм эле лентамда прогрев кылдык, и мы вообще продажи закрыли за неделю. То есть очень это все быстро произошло, да, потому что люди понимают, что есть, нет, я знаю, что она даст деп калды, да, ушундай болуп анан. Эми сен деле айттың да, өз тажрыйбамды силер менен бөлүшөм деп. Да, бул акасы сооп экен да. Сооп деген это когда ты начинаешь делиться своими знаниями. Почему? Потому что этот человек, который получил твои знания, он же еще передает другим. И вот такая цепочка, оказывается, идет. И когда чем больше вот этих знаний копится, да, у людей, мы же запускаем цепочку, которая продвигает нашу нацию, нашу не то что нацию, нашу страну вверх. Это же такая классная. Көрдүңөрбү, урматтуу Айчи подкастынын көрүүчүлөрү, бул биздин сообуз сизге. Ошон үчүн обязательно бөлүшкүлө, комментарийде жазгыла, колокольчик, подписка кылгыла. Кликабельный контент жаратыш үчүн эң кымбат контрактың канча болду? Эң кымбатпы? Айтпай эле коюш керек нерселерди. Жок, компаниянын эчнекени айтпайсың, просто ошо. Цифру назвать нужно? Сможешь назвать? Мындай, бир контракттын эмеси. Ой, толтура эле. Кайсын силеди? Негизи эле биз деген азыр жылдык контракттар түзүп атабыз да. Үй бүлөлүк контракттар бул жакта. Үй бүлөлүк жакшы контракттар бар. 1 жылдык, 2 жылдык контракттар бар. Сенин өзүң жеке мен өзүмдүнбү? Мисалы, мына Бекзада мына $10,000 бизге момдай кылып бергиле деп ошо болсочу экен дейсиң. Болсо экен ошо гана $10,000. Жок, биз мындай $10,000 негизи менче аябай чоң эме да. Чоң эле каражат. Чоң акча. Мага $1,000 чоң акча. Бирок мындай жашаганда бир айда билбей эле калат да. Кантип эмне болуп жок болуп кеткен. Ооба, тамак ашың, кийимиң, больница, тияк бияк, садик, мадик дегенде эле уже 1,5-2 миң кетет экен. Жөн эле жашаганга. Эй, досум, карачы. Эме болду эле мындай акча берген, мындай полностью силердин биз силерге ишенебиз, өзүңөр контентти жаратып бергиле, просто мындай сага жакпаган партнерлор болду беле? Албетте болгон. Андай болуп турат. Дайыма Нет, жакпаган эмес, биздин контентке, принципке жатпаган контент. Кээ биркилер бар, аябай көп акча беребиз, айрыкча гифти уюштургандар көп болот, мисалычы. Андайлар дагы чыгышат.
любой акчаны төлөп берем дегендерчи анан жок болбойт, мен тура эмес көрөм аны деп айтып каласың да. Эми мен деген я ничего против не имею этого, да, это то есть опять же выбор каждого, кто хочет, как хочет развиваться, пускай развивается, и как хочет зарабатывать тоже, да, никому в карман не лезу дегендей. Но в любом случае это вот для нашего контента это оказывается чуть-чуть так жатпайткен, да. И очень было много продукции, которую, допустим, мы сами не используем, мы сами не пользуемся этим, да. И вот, допустим, тебе вот так дают деньги, говорят, что прорекламирую, а ты вообще знать не знаешь эту продукцию, да. Ошондай моменттер көп болот, особенно биздин аялдардын контент блогерлеринде десемчи, анткени эрмекке көбүнчө андайлар чыкпайт деле да. Но эрмек дагы принципке турат. Мисалы, ошондой эле жана строительный компаниялар чыгат да, бизгечи биз байкасаң бир дагы компанияга пока амбассадор боло элекпиз да. Болбосо биздин өзүбүздүн үйүбүз бар. Жок, биз амбассадор пентхаус. Мен баягы Мириша айтып атпайбы, келет элем, каяктасың деп, анан самый большой особняк десем, деп жарылат. Бирок эме Кудайга шүгүр, үй салып атабыз. Бирок ошонсо деле бул строительный компаниялардын да көбү кайрылды бизге, чын айткандачы. Анан Эрмек айткандай эле, бул деген жоопкерчилик да. Анан кийин ал жакта кандай болуп калат, документациясы кандай болуп калат. Еще азыркы учурда көйгөй чоң жаралып, анан кийин жок, кой туралычы буларга булар да карайлы деп. Биз өзүбүз дагы алып атканда, мисалы, аябай карайбыз да, документ. Эми негизи эле ошону караш керек да. Эми ты же вкладываешь большие деньги. Тем более я юрист, да. Жолдошум немис болсо. Да, кстати, я юрист по профессии. Поэтому я по профессии дипломат. Вообще классно. Блогер, актриса. Да, блогер, актриса. Таанышканга кубанычтамын дейт. Кстати, ты дипломат, да? Международные отношения кырсууну бүткөм. Еще жада калса дипломат, жөн эле дипломат эмесмин, мен культуролог, религиоведмин. Ошо дин жактан эми. Тебе, кстати, очень пошло бы стать психологом. Ты же очень классно умеешь слушать людей. Билбейм, азыр сен менен сүйлөшүп эле укпай эле. Озун жалбай эле. Нет, классно же. Да. На самом деле, очень классно иметь возможность, точнее, талант слушать. А то многие не слушают. Мен мындай байкап турам да. Байкап турам. Анан эмнелер? Действительно шуткалар. Азыр айтат, могу шуткамды уже заранее подготовлены. Хорошая импровизация и уже даярдалган импровизация да. Топ-3 продукта, которые бы ты никогда не согласилась рекламировать. Топ-3 это спиртное, табачные изделия. Кстати, нас звали. Ана барбагамыз. Он төлөйм дешкен. Наверное, еще, очень много, на самом деле, не даже топ-3, медикаменты бывают, да, такие, да, которые я сама не использую, продукция, допустим, по уходу, там, за телом, за лицом, опять-таки, всякое бывает, я не беру ответственность на такое, да, если я сама не протестирую. У меня даже менеджер, вот, допустим, мен Россиямен иштешем, да, ал жактан да менеджерим айтат да, Бекзада, вот хотят взять, я говорю, продукт отправьте, я протестирую, да. И я вот тестирую, бир-эки жумадай вот көрөм, да. Если бир нерсе болуп кетсе, нет, Юль, не могу деп айтам, и она понимает, о, все, ок, я отказываю депчи. Жакшы. Көрдүңөрбү? Полный этот ОТК биякта. Эле макса алдым го өзүндө, реклама кайрылдыңыздар деп. Кайрында табибайт. Ссылка в шапке профиля. Ссылка в шапке профиля. А менеджердин аты Юля деп. Менеджердин аты Юля. Менеджерлерим негизи бирок көп. Канча менеджериң бар? Россияда Юля, Кыргызстанда Блогерс Медиа. Сен Бекзада үй бүлөдө эң улуусуң, Ооба. Канча бир тууганың бар? Менин иним бар, бир тууган, анан каныкей депмин го, Ханзада. Эң кичүү сиңдим. 15 жаш разница. Негизи эле биздин аралыгыбыз көп экен. Братишкам 7 жаш, сестренкам менен 15 жаш. Меникинде эле тура 9-21. Сеники менден да.
Но мне кажется, тебе было легче, да, с первым ребенком, потому что ты же уже привыкла нянчиться с младшими. ооба мен негизи өзүм баласак болчумун, анткени эң улуу небере чөбөрө менден кийин айдан бир 15 небере төрөлгөн окшойт. Баарын ошолорду баккам да мен. Анан ошо кичинекей сиңдим төрөлгөндөн кийин сиңдим 4тө болчу. Мен өзүм мама болгондон. Ошо сиңдим менен баламдын айырмасы 4 эле жыл. Экөө бири-бирин кызганышат, бири-бирин эметишет, айланайын. Ай, сен бул сенин мамаң, папаң. Эмин болсо алардын небереси, бул абсолютно башкача сүйүү, башкача эме мындай мамиле десем деле түшүнбөйт сиңдим. Жок, ал жаным дептир. Жок, канамында мындай кызганчак сиңдим. Өзүм да эрке да, эң кичүүсү анан. Ошо сенин да сиңдиң бар, менин да сиңдим бар. Эми кыздуу болдуңар. Негизи биздин коомдо көп эле проблемалар бар да. Эми ар бир өлкөдө өздөрүнүн проблемалары бар. Бирок сенин оюңча биздин коомдо кандай өзгөртүүлөр болуш керек? Ошо биздин кыздарыбыз, сиңдилерибиз мындай коопсуз коомдо өнүгүп, өсүп, кандай басым кылыш керек? Эми бул жерде именно кызга атасыңарбы? Кызга эми колдоо керек деп ойлойм негизи эле. Кызды 40 үйдөн тыюу дешет го, биздечи ошол эмес, кызды 40 үйдөн колдоо деп баягы бирөө айтты, аябай жакты да ушул выражениечи. Негизи эле бүт эле кызга эмес, негизи эле баарына эле колдоо керек да. Бирок биздин коомдо кандай эми баягы аял кишиге негизи эле колдоону көрсөтүшпөйт го. Көбүнчө баягы аял киши үйдө тамак аш жасап, бала төрөп, анан декретте да ушундай. Бирок ошол колдоо көрсөтсө сонун эле болмок да, анткени аял кишиден да баарычы. Үй бүлөнүн бакыты дагы аял кишиден. Аялың бактылуу болсо, үй бүлөң бактылуу деп ошол жөн эле айтылган эмес да булчу. Эрмек дагы айтат да, мисалы, сен бактылуу болсоң, сен оорубачы, пожалуйста дейт да. Сен оорусаң, биз баарыбыз ооруп калабыз депчи. Анткени моя энергия вот передается на всё, да, даже на родителей передается, да. Жашаган үй жанымдагыларчы. Когда даже все болеют, но я если не болею, я всех могу вылечить, да, мындай энергия менен дечи. Ошол себептен бул, мне кажется, аял кишиге колдоо керек да. Жаш кыздарга, вот в целом вот насчет вот этой культуры прививать, не знаю, вот я вот вопрос правильно ли поняла? Да, правильно. В плане того, что мындай, сен кыз учурда мектепти бүткөндө, университетте окуганда сенин үй бүлөң сени колдочу беле? Албетте. Моя семья, она вообще негизи элечи мен мындай да, бизде кандай, бизде үй бүлөдө мен мамам мугалим да. Атам болсо гос структурада иштечү ошол убактачы. Азыр частныйга өтүп кетишти, экөө тең, бирок ошондо эле мамам болсо мени мындай бүт жакка алып барчу экен да. Болот го мындай, жок, ал жакка барбайсың, тияк кылба, мынтпе деп мындай тыйып турушат го. Ошондой болбочу да. Апам менин потенциалымды кичинекей кезимден эле мындай ачканга аракет кылган экен да. Анткени мен өзүм аябай активный ребенок болчумун экен. Мындай, у меня голос был звонкий, у меня даже учительница Елена Геннадьевна звонок депчүнчү да, потому что я такая: "Здрасте, Елена Геннадьевна", ушундай болчу экен да. Я очень была гиперактивная, такая, танцевала, пела, ушундай болчу экен да. Майкл Джексон турап лунной походкасынчы. И вот очень часто были моменты, когда мама мне просто давала возможность проявляться. Допустим, ходили мы на детские дома, творчество, там я там вышивала, красила, там училась этому танцам, училась элементарно. Потом у меня появилась любовь к фортепиано. Кстати, я же окончила детскую музыкальную школу Шубинку вот здесь у нас. И потом, получается, это все, получается, мамина, можно сказать, заслуга, да, потому что она никогда не давала мне, там, типа, кой кызмат бер депчи. Она давала мне полную свободу реализовываться. Хотя вначале эметкен да, музыкальный школага мен өзүм баргам, негизи. Музыкальный школага мен өзүм көп барып алгам, айтпай апамдарга. Анан кийин ошол убакта Талкан Шүкүрбековна деген директор бар болчу, детский музыкальный школанын. Ал болсо мен слухумду көрүп,
сразу потенциал бар экен деп тұр да. Бар экен деп тұрып, мен сразу бірінші классқа қойып салады ошол күнү эле. Вот я пришла в день приемов. Это еще было в середине года. Ана бірінші классқа қосып салат па, сен жакшы эме тепкесиң депчи, талантлива деп. Анан мен окуп жүрөм, прикинь, вот первый класста окуп жүрөм в музыкальной школе, но мои родители не знают. Мамдар билбейт анан. Я такая втихаря, анда ден инструмент жок да, надо же инструментом работать. Я, короче, мында А4 бар го, ошого монтип тарткам клавишаларды. И вот так там играла. Этот на слуху, вот так вот под одеялом. Ничего себе. Анан, да, а потом или под диваном, ну вот под столом, короче, ушул жактарда отуруп ушинтип ойночумун да. Анан аны болсо мамдар көрүшөт, ну типа не придает значения, да. Ойноо эле жүрөт. Да, ойноо эле жүрөт. А у нас город-то маленький. Анан и все равно, оказывается, нет багы, слух жетет. Ансын мен кечинде келип атам, кеч келип атам после школы. Анан мамдар, это было то ли 3-й, 2-й класс, вот так. Ай. Анан кейін, да, у меня просто очень была тяга научиться играть на фортепиано. Анан, и потом они, бахуштары, походу, увидели вот эти мои листовки, анан, было фортепиано, сам бербесек болот деп. И они вот мне купили фортепиано. Но ошондо это была вот очень такая яркий момент в моей жизни, когда я получила очень желанный подарок десем болот да. Потом ал Беларусьту бияка чейин алып келишкен, Агыркууга чейин деп ошондон. Азыр болсо үйүңдө сенин Беларусьуңбу? Нет, у тебя синтезатор же сейчас. У меня же синтезатор, да. Нет, биги эски үйдө Беларусь турчу да, мамдардын үйүндө, чапамдардын. Аны сатышты в итоге. Просто уже расстроенный был. Велосипед ошондон бери ашып келаткан инструментти. И вот я вот хотела сказать, что, оказывается, мама моя правильно делала, да. И атам дагы против болсо болмок да. Жок койчу деп эле койсо болмок. Жок, атам дагы, значит, колдоп тур да. Андан кийин ошо бияка келгенде дагы 5 жыл окудум да тиякта. Каракөлдө окудум. Окуп анан бияка келгенден кийин надо было добить да, еще завершить обучение. Анткени 2 жылым калып калды. 7 жыл окусун да фортепиано. Анан бияка келип анан Шубинкага келдим. Шубинкага келсем, бизде творчество болчу да тиякта ДМШда. А там здесь Шубинкада техника. Техника. Да, прям сольфеджио. Да, сольфеджио, анан диктант, анан ушундай еще этот у меня, кстати, Светлана Ивановна была моя учительница здесь, Юлия Рудская, она немесе, мамасы. Да, вот. И она, получается, очень такая тоже грамотная и такая техника айла басым жасаган мугалим болчу да. Анан кийин бияктан госэкзамен берип атып, арыктап кетип, еще пиралюстан сознанием терять этеп ушул. Такие вот были дни, но все равно я добила. Мен бүткөм да. Анан дагы бир эме университетте намың бар, бирдеме краса, бирдеме Мисс Горнячка. Мисс Горнячка-то была? Это же на госслужбе же у меня было. Я же путевку выиграла Дубайга, на АТН подарок алган болчумун. Ничего себе. Биздин горно-промышленный отрасль болчу да, министерствобузда ал убакта ГКПН болчу. Анан ал жактан ушинтип жанагы чоң крупный корпорация, компаниялар бар, эми айтпай эле коеюн. Ошол алтын менен заниматься экен, көмүр менен заниматься ошондой компаниялар чогулуп, анан биз эме кылабыз да, тимбилдинг кылчук да. Жайында обязательно анан ал жактан волейбол ойноп, короче, ар кандай спорт и потом на десерт мисс болчу да. Анда ал жака биз коллегабыз эле өзү эле мени жазып коюптур. Бигзада сен катышасың депчи. Барып анан ал жактан утуп анан ошо вот мне дали путевку на 2. Выделили, да. Супер. И я потом, у меня была мечта, у меня гештальт был не закрыт, оказывается. Я хотела подарить родителям путевку, чтобы они могли отдохнуть с папой вместе, да. Хотя они могут себе позволить, но просто я хотела сама. Бул эме да, миллениалдын балдары да. Мы все хотим нашим родителям, все хотим. Да. И машину мы хотим им купить. Да, и квартиру, дом мы хотим им. И путешествие отправить их хотим. Ана психолог айтты, сен өзүңчө биринчи өзүңө бирдеме алчы, пожалуйста. Бир чети мындай жакшы, бир чети билбейм. Но согласись, вот классно, да, вот именно у нас. Да, дарить классно же.
это даже больше не получать, а когда ты даришь и видишь эмоции человека, который... Знаешь, почему это? Потому что они в свое время не могли себе это позволить. Мы Мы можем себе это позволить, и мы вот сейчас не почему. хотим этого делать, потому что мы знаем, что мы, в принципе, как бы чуть-чуть накопим, можем улететь в путешествие. А они сейчас момент үйменен алектенип, там, иш шерине перине окат катыш матыш дегенде алардын ошо убактысы жок болуп аткандан и вот как будто бы мындай өзүңө тартынасың го негизичи. И вот наши родители того поколения өздөрүнө тартынышат да. Бирок биз белек бергенде и уже еще мактанышат да, айланайын. Прям тим эле. Реально мне же, когда мен алтында иштеп жүргөндө, мен продавец консультант болуп иштегенде биринчи ишимчи алтында. Я ювелиркада работала, ошондо дагы биринчи зарплата. Монтип көрсөтпөйсүң. Алтында иштеген. Алтында иштегем. Ошон үчүн мен, кстати, алтынды жакшы не то что көрөм, я знаю, да. Кайсысы жакшы, что лучше, да, какой камень, какая плавка, какая проба и так далее. Азыр башталып кетесиң дейби. И в общем, я когда работала в Алтыне, мен дагы ошо опять гельштальт деп бербейм, ушул сөз тилим да келбейт. Гельштальт. Балакай, бала сакташсың. Ушул ошондо дагы иштеп жүргөндө мен айткам да, биринчи зарплатамын апама жакшы белек кылгым келет депчи, анан кийин ошо алтын шакек менен эмени сөйкөп набор кылып белек кылып берсем, апам ой бүт баарын айтып чында аябай сыймыктанат экен. Баарын айтып, баарына көрсөтүп, анда деген билбейм, WhatsApp бар беле, жок беле, бирок бүт баарын айтып чыккан да, туугандардын баарын тойго да тагып барып, мен кызым подарка кылбады, мен мынтпеди деп. Я прям помню, да, это очень прям помню. И почему? Потому что биринчи зарплата была, биринчи ишим, во-первых, биринчи зарплата болуп, и ушундай подарка кылган үчүн мама аябай бул мындай чоң сыймык болуптур да. Анан азыр эстесем, деп. Азыр Канёка биринчи рисунокты садиктен же бир жактан тартып келсем, баарына көрсөтөсүң, WhatsApp менен көрсөтөсүң. Мына менин кызым тартты деп эле. Кичинекей гүлдү эметсе, мына гүл. Бирок каныкей реально азыр бир нерсе кылса, апа көрдүңүзбү дейм го сразу элечи. Хотя казалось бы, кичинекей нерсе. Негизи силердин үй бүлөңөр, негизи сен мындай мыкты келин, мыкты кыз, мындай эмеле кыргыздан мыкты кызы болуп, негизи силердин ошо үй бүлөңөрдүн образы ошондой да, супер идеальный. Супер идеальный эмеспиз го. Жок, ошондой көрүнөт да, негизи мындай первое, кто на ум приходит из идеальных пар дегенде сразу Бекзада менен Эрмек келет да. Ой, биз деле урушабыз. Айтып атпаймынбы? Союнда бербейм. Жок, анысын билебиз. Вайндан баарын билебиз. Сопсодон тазалап берет экен Эрмек. Жок, мындай. Просто бирөө айтыптыр, чындап эле сабайсыңар деп ишенип алгандар бар экен. Ой, бул эме мындай юмор жок. Адамдар кантип жашайсыңар билбейм. Честно, не знаю. Ичине мындай ойлонуп, мындай салыштырып 2+2 мындай негизи 4 болот да дейм. Просто мындай аябай оор моменттерде кандай чечимге келесиңер силер? Оор моменттерде ошол чечимди чогуу чечишибиз керек. Ошол проблеманы, көйгөйдү. Негизи эле ушул мындай традиция катары болуп калган деле жакшы го дейм. Анткени бир көйгөй болсо, биз баарыбыз мындай чогула калып, сен күнөөлүүсүң деген жок да биздечи. Сен минтибедиңби деген жок. Мы никогда не виним друг друга, мы наоборот эту проблему стараемся решить вместе. И вот это классно. И быстрее это даже. А человек, который был виновен, он сам поймет это, что он был виновен. Анан өз деле өзүнүн күнөөсүн алат да. Мен мисалы көбүнчө күнөөлөйм. Мен күнөөлөп турбаймын деп калам. Бирок мага ошону айтышпайт. Апам да айтпайт, атам да айтпайт, Эрмек да айтпайт. Бирок чогуу чечип. Момдай көрсөтпөйт, бирок момдай көрсөтөт. Бирок бывает. И то же самое с Эрмой тоже бывает. Такие проблемы, когда бывает. Если негизи эле аябай деле чечилбес проблема жок го дейм. Кудайга ыраазыбыз, мындай аябай деле бизди мындай сындаган жок. Болгон учурларды чогуу жеңип атабыз да. Ошондой учурлар болду эле, когда вот тебе хотелось все бросить, все вот
там не знаю, развестись, уйти, развернуться, мындай эмнеге ошон суроону суратам, анткени ар бир айымда ошондой кээде, ошондой суроо, ошондой көйгөй чыгат да. Алым жетпей жатат, уже вот все, терпением уже болду, эмне кыларымды билбей Да, жатам, у меня был такой случай, это вот когда мы же долго не могли забеременеть вот с ребенком. Ошол учурда болгон. У меня был очень такой переломный момент, когда я понимала, что я женщина, кандай десем, не знаю, женщина, Кудай Аллах Таалам бизди ошон үчүн жараткан да, биз бала төрөшүбүз керек депчи. Анан ошол өзүмдү өлө мындай никчемный сезгем да, төрөй албайм депчи. Эмнеге мен төрөй албайм депчи. Анан тем более медицина деле азыр өнүп келатат го, бирок тигинди эле көрсөк, муну эле болбой жатса, ошол мага аябай жаман болгон да. И эрмекке дагы мен мисалы эрмек айттым да, эрмек ушундай мен болбой жатпайм, давай башыңды бошотоюн, башка бирөөнү ал деп ошентип айтканда, эрмек ошол, мен помню, прям аны айтканда башты оорутпачы депчи. Ушундай нерселерди сүйлөй бербечи. Мен болот, баары болот. Я знаю, болот деп айткан да. У нас все будет хорошо, у нас будут дети, у нас будет семья классная будет деп ошентип айткан. И благодаря тому, что мы вместе вот это преодолели, чогуу ушуну жеңгенибиз үчүн болуш керек, Кудайым да көрдү да. И вот подарил нам наше чудо. Эме жокпу, помимо того, что вот у тебя мындай өзүңдүн сезимдериң ошондой болчу, өзүң мындай активный блогер болсоң, со стороны канча хейт болду. Албетте. Ошонун баарын ошону көтөрүш үчүн Кудайым ошондой сон конёканы. Да. Я помню, вот когда у меня бир убакта такой был этот вот стрессовый момент, когда мне одна подписчица написала, оказывается, она мне в комментариях, не в комментариях, а в личку, в директ написала, типа, төрөбөз катын, что-то такое, короче, башын бошот, эрмектин башын, тукум улаш керек деп ушинтип жазган да. Ошол убакта мен аябай мындай, өзүм дагы мындай болот го, уже когда ты сама в стрессе. Если сейчас мне кто-то так напишет, я скажу, ой, ладно, мейли депчи, мейли жаза бер депчи. Ошол убакта ушунчалык баягы өзүм оор тийип, жүрөгүм прям мындай кесилгендей эле болгон да. Ошондой убактар болгондо аябай ыйлаган учурлар болду, стресс учурлар болуп атты. Өзүм еще гормональный таблетка ичкенде шишип кетесиң го. Анда шишип кеткенде өзүңдү да карагың келбей калат экен го. Көзгөгө карагың келбей калат. Кусаң чыгат, бетиң чыгат. Анан еще гормону бүткөндөн кийин бетиң бүт прыщавый болуп чыгат. Вот это же. Анан ошонун баардыгын өткөндөн кийин аябай мындай Кудайга ыраазычылык айтып элем азыр. Чынында бул дагы болсо биздин сыноо экен да. Ошо сыноонун чогуу бирге жеңиптиребиз десем болот. Анан за каждой тягостью приходит же подарок. Вот и сейчас мы пожинаем все вот эти прелести, можно сказать, материнства, отцовства десем болот. Балким Кудайым бизге атайын ошол учурда берген эмес. Может биз ошол учурда даяр эмес болчук, ким билет да. Азыр мисалы аябай мындай эрмек дагы аябай мындай осознанно десем болот да, өзгөргөн. Балага вообще башка мамиле, мага башка мамиле. Мен дагы балага ошондой башкача мамилем да. Анан ойлоп калдым, бул дагы болсо бешнеге жазылган экен депчи. Значит, так надо было. Негизи кыргыздарга эчтеке жарашпайт да, жарашпайт, жакпайт. Эми азыр мындай комментарийлер жокпу? Бар. Экинчиси качан? Жок, экинчиси эми эркекти төрөш керек. Анан тиги бул мындай просто мен билбейм да, могу комментарийлерди жазган кишилер мындай кичине ойлонушпойбу? Мындай ата-ана менен сүйлөшкөндөрчү. Эркектер жазганда мага вообще тийбейт деп айтты да.
мен мисалы мага эркектер жаста тийбейт, аялдар жаста тийбейт. Мен мындай бронежилетим эме жакшы экен да, юморная эта стенка, юморный бронежилет. Мен негизи мага пофиг как-то ошондой да. Бирок, кстати, я тоже хочу так. Ой, кстати, вот у тебя метод, вот этот классный метод. Ты как будто вот бронежилет отпасен, барке, да, психология, да, когда ты под куполом. То есть ты вообще никого не подпускаешь в свою границу, и ты не даешь вампирам, да, это вот энергетические вампиры же, которые... Эти комментарии тоже вампиры считаются. И ты не даешь им себя забирать энергию. Купола жабылып кетсин, да? Вот, классно. И Акяна вот говорила, да, что эркектер жаста тийбейт. Бирок кыздар, аялдар, улуу кишилер аялдар жасканда ошондо вот неге ойлонушпойт? Силер деле аялсыңар да. Биздин мындай натурабыз биз мындай бир эле адамбыз, аялбыз. Сага ошентип айтса, сен деле ошондой сезимдерди эметесиң депчи. Неге ошондой жарышат? Сенин оюңча эмнеге? Негизи ушул көйгөй аябай чоң экен да, маселечи. Анткени көп айымдар ошентип жазгандар өздөрү ошон менен болеет да. То есть испытывает такое, да. Допустим, если они пишут, что типа вот төрөбөйсүңбү десе, значит ошол көйгөй өзүндө да бар да. Же болбосо наоборот, она не может проявиться, и за счет того, что топит другую, думает, что она возвышается. Но на самом деле это же не так, к сожалению, что. И зачастую я вот заметила, что бирөөнү мисалы жамандап атып, аялдар, мисалы бир аялды жамандап, бир аялдын фонунда өзүн мындай выше ставят. Да, типа, тигин аял мындай экен, зато типа мен андай эмесмин го деген сыяктуу да. Это тоже неправильно, да. Но ушуну, термин забыла. Ушундай бар экен. Мизогиния, ушул эмелер да бар экен го, мындай разветвленияларычы, когда женщина начинает топить женщину. Ну, это вот мизогиния, когда ты одного пола, своего же пола травишь, да? Хотя так делать нельзя, я считаю. Ну, не то, что нельзя, просто хотя бы стараться. Вот я, допустим, не такой человек, как по натуре. Мен мисалы сулугусту көрсөм да вау, успешный көрсөм вау, искренне радуюсь, да, искренне радуюсь, искренне. Мен уялам негизи, мен айта албайм. Восхищаюсь. Бирок мен айтпайм да. Вот сен эмең бар экен, чыгың, сен айтасың, прям бетке айтасың. Я иногда не знаю, как это воспринимать, да. Сен азыр күлүп атасыңбы, сен азыр шутка айттыңбы, же кандай? Анткени мен өзүм айтпайм да, мен мындай аябай өзүмдү кармайм да. Вот купол айтканда мага тийбейт, мен эч кимге тийбейм да. Бирок шуткамдын куполосу жок бирок. Шуткам келет. Деле кетеби? Ой, кечип калды. А все уже, да. Негизи хейтке кандайсың сен? Ой, хейтер. Меники бирок мага көп жазышат да. Бекзада, силер мындай единственный блогер, хейттери жок депчи, бирок мага деле хейт жазышат. Еще как жазышат. Бирок мындай хейтти кандай десем, кнопка заблокировать деген бар го, кээде ошентип деле кое беребиз. Так легче, оказывается. Көп мойтуп, прям вникать этип, ал менен акыйлашып, өзү негизи негативке айтып атпаймынбы? Негативке нельзя акцентировать, оказывается, внимание. Ошо биз съемканын учурунда перед съемкой ошо жөнүндө сүйлөшкөнбүз да. Сен ошо картинкаң, образың аябай мындай позитивный, идеальный, бирок андай да болбойт да негизи. Жашоодо баары болот да. Негатив болот, мындай проблемалар болот. Көйгөйлөр болот. Ошо менен кантип эметесиң сен? Как ты справляешься? Вот сага жана айтып кеткендей эле, негизи көп нерсени мен көргөзбөйт экем да. Инстаграмга именно негатив жактычы. Анткени негативди көрсөтсөм дагы, мисалы мен аны болсо көйгөй катары мындай деп нойтуп этип киргизбейм да. Я больше стараюсь это в ключе позитива, да, преподнестичи. Анткени негативдин артынан негатив келе берет экен. Если ты акцентируешь на негативе, то все равно вот ошол негативдин эмелери да, сообщниктери бар да, алар ошол негативди көрүп, деп туруп дальше топят, короче, ушундай да. И, допустим, жанагы
Блин, классный был пример. Менин Уитни Хьюстон беле бир ырчы, да, короче, тоже такая топовая ырчы болчу экен. Она, у нее, оказывается, был особняк, где она там уединялась, никому не говорила, что она там живет и так далее. Ну, за городом, короче, походу, или где-то на морях. Она ошол сүрөттү тартып туруп бир издание киргизип коюптур, да. Ал изданияны 5000 эле киши көрүптүр. Бирок она, короче, начала на них подала в суд и судилась, и 50 миллионов посмотрела, потому что она акцентировала на этом внимание свое, понимаешь? А хотя 5000 эле көрүп, если забылась бы. Но почему-то она, акцентируя, массово охватила, да, понимаешь? И все теперь знают, что это ее особняк, грубо говоря. Хотя она хотела себя обезопасить, может, уединиться, да. То же самое и в Инстаграме, да. Когда мы видим негатив, не нужно на нем акцентировать, очень сильно заострять внимание, если ты не хочешь показывать эту часть, да. И просто вот, ладно, бог с ним, пусть живет, игнорировать посунгу, заблокировать посунгу, там, удалить эту посунгу, и все. Я считаю так лучше. Ну, иногда один из приемов контента, да, ведения, я уже сейчас курс баштадым. Курс баштадым. Подождите, я записываю. Нет, там, когда, наоборот, когда ты делишься своей аудиторией, вот если, допустим, тебе хочется, да, вот если эта проблема, она действительно тебя вот прям очень, да, вот триггерит, да, то, допустим, с беременностью, да, я вначале тоже же вообще юмором относилась, не обращала внимания, вообще, мындай, когда это вот стало вот так, я уже не выдерживала, и я уже начала делиться с аудиторией, и очень много было поддержки, вот очень много, и все писали, да, типа, Бекзада, у меня тоже такие же проблемы, я тоже так же не могу забеременеть, депчи, кандай эле ушундайлар жазышат, ушинтип депчи. То есть я уже в конце начала ставить четкие границы, что мне такое писать нельзя, депчи. И вот прям скрин кылып туруп, допустим, кто мне даже писал, я отмечала их даже и выкладывала даже негатив, депчи. Вот ушел, знаете, своих героев на лицо, депчи, что вот мне вот так пишут в личку, депчи, там типа төрөс катын деген сыяктуулар, депчи. Это же тоже неправильно, да, когда человек просто лезет в твои трусы, грубо говоря. Вот. И когда начинаешь делиться своей проблемой, оказывается, многие же думают, типа, проблемами делиться, да кому нужны они, или наоборот, не стыдно, да что-то такое. Оказывается, нельзя так думать. Проблемы у всех есть, и мы же все же люди, барзали, пендеста, и у всех есть свои провалы, свои триггеры, да, и когда ты начинаешь, вот реально, действительно, если ты хочешь этим поделиться, если ты поделишься, то тогда, оказывается, аудитория очень это хорошо воспринимает и начинает решать твою проблему вместе с тобой. Вот это, оказывается, я поняла, да? И, возможно, свои тоже вместе с тобой, да? Да, и, возможно, свои тоже, потому что подписчик же, он же растет с тобой вместе развивается, вместе самореализуется. У меня же очень много классных, этих, да, которые мотивировались, да, тем, что, вот, допустим, мы дом начали строить, они тоже строят дом, допустим, да, вот кто-то недавно стал родителями, да, то есть такие моменты классные, да, когда ты видишь, что твой читатель тоже қарап тұрып, мен да ушундай хочу деп, или даже есть кто просто там отучились на байера и открыли свой магазин, да, по курсу, да, которым я, допустим, рекламировала, да, бул деле сооп да. Ошо жакты мага ошо сооп, биздин деле подкастыбыз сооп болот деп ишенем да, албетте, я очень надеюсь, майли сүттүү болсун, да. Сен сүйүктүү блогерлериң барбы? Мен жакшы көргөнүм, мен менин сүйүктүү блогерлерим негизи көп, эми бул дагы эмелерчи, блогерлер дагы алмашып турат экен. Анткени мен өзүм өнүккөн сайын башкаларга дагы мындай уже так, бул жакка бул уровеньне жеттим болду, эмкисине дейткесин да. Ошондуктан мисалы кандай десем, допустим, эгер 1 жыл мурун мен башка блогерлерди фолловить этип, жакшы көрүп, там, допустим, да, вот фэшн-блогерлер, мне Карина Нигай очень нравилась, да, стиль мне нравится. Сейчас уже, так как я уже больше акцентирую на юморе, мне нравятся больше юморные, да, пары, там, допустим, Карина, вот, казактардан Оксукбаева, да, даже не обязательно это там топовые, да, блогеры, да, кээде мен мындай жаңы баштап келаткан блогерлер деле жагат, да, мисалычы жаңы блогду алып барып аткандар, допустим, кээде карап туруп такая, ой, классная идея деп коем да, можно будет интерпретировать под себя деп кээде ушинтипчи, жакын прям аябай сүйүп көргөн блогерди атасыңар, прям
Жок, Канат просто билет. жакшы көргөн. Жакшы Эрмек көргөн. красавчик мисалы. Да, красавчик Эрмал, номер 1 го. Номер 1 менин жүрөгүмдө. Эрма. Көртөсүңбү? Блогерлерден негизи эле көп. Бизде толтура блогерлер, Мама Яна, Жанат Катабаева, жакшы көргөн блогерлерден. Мисалы, сен эме айтып көрүүчүлөрүнүн бири кимди да чакырсамбы? Ошо сенден ошондой сунуш сурайын деп аткам. Смотря кайсыл темага или вообще любой темага. Просто вот мындай. Бизде деле тема бүгүн болгон жок, көрдүңбү? Негизи айтчы подкасттын форматы бул эки курбу мындай жөн эле келип, ошондой подружка катары. Мындай көрдүңбү? Биринен бири чыгып, биринен негизи интервьюда эмнеге мага интервью жакпайт? Анткени сен уже заготовленный суроолорду менен жөн эле окуп, анан мындай же нит теряешь, же мындай повествование болбой калат деп мен аны эметпейм да, не люблю так. Мындай жөн эле бири-биринен чыгып, мындай бияктан хаха, тияктан ыйлап, бияктан мага жакты. Еще мындай раскрывается, да, личность оказывается. Потому что сен проживаешь. Өзүң деле айткың келип атпайбы? Ну, айтчы деген ошончу. Кимди чакырсам? Кимди чакырсам болот? Эрмекти чакырбайм быя? Реально, давай? Давай. Классно. Давай. Я хочу послушать, что он скажет после. Канча сааттарды кардый баштайсың? Жок, негизи эркектерден тамашалап канча саат тарттыңар деп. Анткени жана прикол бар да, жарым саат тарттык деп айтып койгон да, жана эме интимный сценаны. Ой, интимный сцена деле болгон жок, айланайын. Бирок ошол как раз ошол. Көрсө аны 3 саат тарттыр да. Радик айтып атпайбы 3 саат тартты депчи. Радик сдал. Эрма, сен жарым саат эмес 3 саат тартылдың беле дедим го сразу. Ошо чын эле анда. Силер Талайбеков Эрмекти кааласаңар, обязательно комментарийде кааласаңар деп. Бирок мага да аябай кызыктуу болуп атат, чынында. Анткени бизде көбүнчө экөөбүздү чакырат да. Мен ойлойм, эми экөөбүз бир пара болгону менен экөөбүз деген ар кандайбыз, это же личности разные, да. Я считаю, что да, инсан ар кандай өзүбүздүн ойдорубуз бар. Балким экөөбүз отурганда башкачараак айтылып калат сөздөр деп элечи. Я деп баштайсың. Балким мындай өзү бетме бет сен жалгыз сүйлөшсөң аябай жакшы маек болобу деп ойлойм. Мен чаармады. Сен мени чаармай эметтиңби? Конечно, я же и так уже давно в твоем плену. Ошон үчүн кел дегенде эле, дегенде эле келе калдым да, ай кайт дегенде, даже жасанып, укладка кылып, алтындарым таанып. Негизичи дагы бир ошо эң ошо акыркы темам бул ошо юмор катары. Негизи биз экөөбүз мындай эми конкурент эмеспиз, бирок баары бир подписчиктер ошондой сыяктуу көрүшөт да. Мындай додумывают, привирают, что-то делают. И мне кажется, нашим примером можно показать, как можно классно с юмором выходить из таких, возможно, казалось бы, неудобных ситуаций, да? Неловких, да? Да, неловких ситуаций. Мисалы мындай, сен алтынай менен ошентип жакшы дос болгон жоксуң да, деп баштайм. Алтынай дагы бир. Мен күйөөм канча ай. Ошондо мен эле кызгангам. Алтынайгабы? Ошондо көргөмдө, почему мен эмес? Почему я деп баштагам. Они же у нас дома снимались. Ошодо. Үйдө болчу да. Ошо сен да айткансың да. Ой, я же говорила. Ты же меня настроила. Ай, кап. Ошо. Мен баштай келген турбаймын, кечирим сурайм. Я уже не обижаюсь, деп баштайм. Жок, ой, Бекзада. Чын эле мындай хаха менен эле көп нерселерди сүйлөшүп чыктык, мындай курч көйгөйлөрдү сүйлөшүп чыктык, мындай аябай хаханы кыргызча кантип айтса болот? Хахале. Хаха болсо хаха. Чоң рахмат сага. Сага да чоң рахмат. Сен негизи мындай кыялың, аураң, пейилиң аябай эме экен да, мындай. Мен сени так эле билем да, бирок момундай
биз экөөбүз 5-жолу ошентип биринчи сүйлөшөбүз. сүйлөшпөй турсак. Негизи мындай постоянно компанияда же мындай контентке өлөбүз го мындай шеринедечи. Тамак жебей туруп ошо. А мындай карайсың, чакан канча? Почти что 2 саат экөөбүз сүйлөшүп, мындай сырдашып дегендей. Ошого аябай чоң рахмат сага. Эң мындай жакшы, мындай ачык, мындай таза нерселер сиздин үй бүлөңөрдө болсун. Рахмат. Дагы конёкага сиңди, ини болсун. Мындай айтат го, тапчыкелер көбөйсүн. Сиздин ошо жаңы курулган үйүңөрдө көп Буюрса чакырабыз. Ой, все. Көрдүңөрбү? Баарыңар көрдүңөрбү? Это официальное приглашение. Ой, ошо. Канча ошо чоң рахмат. Канча бут силердин жаңы ошо үйүңөргө кирсе, ошончо бут кирсин. Ой, чоң рахмат. Келчи, сени я тебя обниму. Обнимашки, целовашки. Көрдүңөрбү? Негизи аялдарда ошондой сонун мамиле, дружба может быть. Көрдүңөрбү? Ну да. Баштады. Следующей серии деп баштайбыз. Мирилио Бенисио деп баштайбыз. Чыкпайсың. Жанка, сага да чоң рахмат. Подкасттың да өнүгүп өссүн, көп катталуучулар болсун, көрүүчүлөр болсун. Чында аябай сонун подкаст экен, мага да аябай жакты. Ушунчалык мындай өзүң айткандай эле, сенин да аураң жакшы экен, аябай убакыт бат өтүп кетти. Болбосо биз көп теманы сүйлөшүп турбуз. Ошо сиздерге да, көрүүчүлөргө да баарыңыздарга жакшы маанай каалайм. Ар дайым ден соолукта болуңуздар, токчулук болсун. Келаткан жаңы жыл тынччылык, молчулук жылдардан болсун. Араңыздар азайбай көбөйө берели. Биз да көбөйө берели. Эрбек айткандай, Кыргызстандын жарандарын көбөйтүш үчүн 3төн көп бала төрө дейт. Андыктан көбөйүшө берели. Баарыңыздарга чоң рахмат. Айжандын подкастын көрүп, комментарийлерди басып, лайктарды басып, комментарий калтырып, калап коюп чыкты. Нажимать этип, репост кылып. Ошо буюрса. Сен дагы ар дайым керектүү адамдардан болчу. Керектүү деген ошол сөз мага аябай жакты, анткени жакшы ден соолукта болсоң сен керектүү экенсиң да. Сен ишиң жакшы жүрүшүп жатса да сен керектүү экенсиң да. Ошол себептен керектүү адам бол ар дайым. Твои слова Богу в уши. Кыргызча билбейм кандай, бирок ошо сенин тилегиң ошо кабыл болсун. Чоң рахмат. Ошо достор, биздин маегибиз бүгүнкү маегибиз бүттү. Ошондой эле 2 саат тынбай сүйлөштүк го Бекзада экөөбүз. Сиздерге жакса, сөзсүз комментарий, подписка, лайк басып бизди колдоп туруңуздар. Ошо кайсы адамдарды кааласаңар комментарийлерди жазгыла. Сиздер менен Айжана Аденова, Айтчы подкастынын алып баруучусу, анан бүгүнкү биздин шикарный коногубуз Бекзада Жолборсо. Көрүшкөнчө достор.